Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинин номер 39 сабакка келдик. Тарбия баалуулугу. Бул тема тууралуу агайдын өзүнөн уга аласыздар. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. Эмне үчүн тарбия баалуулугу деген маселе суроо пайда болушу мүмкүн? Албетте, тарбия бул эзелтен эле эл ичинде бар, келип жатат. Бирок азыркы манабу коомубуздагы кырдаал, акыркы 5-10 жылдагы өнүгүү, дүйнөдө болуп аткан окуя, глобалдык маселелер бизди ушул маселеге өзгөчө көңүл буруп, башкача өңүттөн силкинип, ойгонуп тиктөөгө мажбур кылат деп ойлоймун. Ал эми ошол эле учурда бул тарбия баалуулугу дегенди бул экрандан эгер сиздерге көрүнүп турган болсо, тарбия баалуулугу дегенди мен мындан 15-20 жыл илгери эне мектебин ачканда ошол энелерибизге тарбиянын баалуулугун сиңдирип, ошол аркылуу балдарга, коомго алып чыгайык деген оюм бар эле. Бул китеп болуп чыккан. Бирок бүгүнкү күндө ушуну жаңы актуализация болуп алып чыгыштын себеби бир канча болуп жатат. Биринчиден азыркы коомдогу абал, экинчиден мына глобализация заманында вестернизациянын таасири менен коомдо өтө чоң мындай өзгөрүүлөр болуп, карама каршылыктар болуп атат. Албетте, тарбия дегенди мен бүгүнкү сөзүмдү ушундай алып барайын дейм. Кээ бир маселелердин чечмеленишини айтып түшүндүрүп отурбайын. Аудитория зрелый, бышкан, баарыны түшүнөт. Мен анчалык маани берилбеген, же болбосо бүгүн актуальный болгон темаларга токтолоюн. Тарбия деген сөздүн чечмелениши зарылчылыгы жок, баарыңыздар билесиздер. Бирок анын баалуулугу деп эмне үчүн кошуп койгондугума мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Мынау чоң блок системаны карасаңыздар, тарбиянын баалуулугу биринчи бөлүк деген жерде аалам, адамзат, мамлекет, улут, эл, аймак, айыл, үй бүлөнүн сакталышында тарбиянын өтө чоң бир сырдуу, сакралдуу, Кудайдан берген бир кудуреттүү, сактоочу, өнүктүрүүчү күчү бар экен. Ушуну мен айтмакчымын. Анткени мына ошол эгерде элдин тарбиясы, адамзаттын тарбиясы жакшы болсо, алар бири-бириге жылуу мамиле, иман, инсап менен мамиле кылса, жакшы аура бөлүп чыкса, ал мына атмосферадай табигатка жайылып, аалам затыны, ааламды, планеталарды, дүйнөнү тарбия сактап калат деген ойго келип отурамын. Ошонун ичинде адамзатты дагы. Анан мындай карасак, кайсы мамлекеттерди карап көрсөк агар, кайсы бир мамлекет, улут, элде тарбия жакшы жолго коюлса, аларда өнүгүү, стабилдүү, туруктуу болуп атат. Экономикасы дагы, социалдык жагындагы, иманы, ынтымагы дагы. Кайсы жерде тарбияга маани берилбеген болсо, тынымсыз кагылышуулар, революциялар, түшүнбөстүктөр, коррупция жана башка окуялар болуп атат. Ошол үчүн биринчи блокту мен айтып атып, сиздерге көңүл буруп кетмекчимин. Демек, тарбиядан аалам сакталат, адамзат сакталат, мамлекет, улут, айыл, үй бүлө сакталат. Бир эле мисал алсак, бир айылга барсак эгер, кайсы айылдын тарбиясы жакшы болсо, адамдары, балдары жумшак, мээримдүү саламдашат, көчөлөрү таза. Кайсы жерде тарбия бузук болсо, суу куурлары, остановкалар булганган, балдар көчөдө ичкен, бакырышкан жана башка терс сапаттарды көрөбүз. Ошол эле ошону эгер чоңойтсок, аны мамлекет, улут масштабыга дагы алып чыкса болот. Ошол үчүн биринчи бөлүктү мен сиздерге айттым. Бул тарбиянын глобалдык мааниси деп айтмакчымын. Эми мына ушул жерден бул жерде сиздерге ушул тарбиянын глобалдык маанисиге келгенде, муну мен өтө чоң жаңылык аштым деп ойлобоймун. Бирок мен ушул аркылуу коомчулукту, элдин көңүлүнү өтө чукул, анан кийин өтө тезинен тарбия маселесиге бурбасак, кооптуу абалга барып калышыбыз мүмкүн дейм. Албетте, жакшы тарбиялуу адамдарыбыз, элибиз, балдарыбыз, ата-энелерибиз, жетекчилерибиз бар.
жакшы үлгү болорлук инсандарыбыз бар. Аларга миң шүгүр. Бирок ошол эле убакта көпчүлүк ойлонтура турган жактарыбыз бар. Эми ушул жерден мен тарбиянын глобалдык бөлүгүнү бүткөнчө айтмакчымын. Тарбияга таяныч керек. Тарбияга таяныч бул жерде мамлекет башчыларыбыздан, депутат, министрибизден баштап бардык деңгээлдеги область, район, өкмөт жетекчилерибиз тарбияга өзгөчө көңүл буруп чыгышка мен чакырат элем. Ушул жерде мен ааламдык масштабта алып караганда тарбияга мүмкүн дүйнөлүк масштабта 10го дагы ушул маселе коюлуп, бүткүл дүйнөлүк масштабта ЮНЕСКОда ушул маселе козголуп, тарбияга бир көңүл бурсак. Ал эми өзүбүздүн Кыргызстанга келсек, тарбия маселесиге өзгөчө көңүл буруп туруп, мынау эмки жаңы жылды же болбосом келерки 5-10 жылдыкты тарбиялангандыктын, тарбиянын балуулугунун, тарбиянын зарылдыгынын жылдыктары деп белгилөөгө чакырат элем. Анткени эгер тарбия жакшы болсо, ошондо өндүрүш дагы, экономика дагы, саясат дагы, саясатчыларыбыз дагы, башчыларыбыз дагы иман, инсап менен, эл менен жуурулушуп, бир жакшы өнүгүү жолуга түшөбүз деген ойдомун. Ушуну менен биринчи бөлүк тарбиянын глобалдык маселесиге токтолуп кеттим.